Биз көрүп жаткан көзгө көрүнүп турган оорулар, мисалы үчүн рактан түзүлгөндөр дагы болушу мүмкүн, алар дагы угуп жүрөсүздөр. Бирок кээ бир оорулар булар алардын адам өзү түзөтпөсө, жан дүйнөсүнөн түзөлбөсө, аны ойготуш, оңдош, түзөтүш анын эч бир врачтын, медиктин колунан келбейт. Бул көрө албастык оорусу. Бирөөлөргө карата көрө албастык кылуу. Бирөөлөрдүн кошунасы ийгиликке жетсе, жакшылыкка жетип, жакшы машина минип, жакшы үйдө жашап калса, көрө албастык кылып уктай албай калат төшөгүндө. Бир кырсыкка учурап калсачы, үйү күйүп кетсечи, машинасына бирөөнү уруп кетсечи, анда ох, рас болбоду деп жырга уктагандар бар. Көрө албастык кылат кошунасына карата, досуна карата, сүйгөнүнө карата, айтор сүйүктүүсүнө карата. Көрө албастык бул эң жаман оорулардын бири. Жан дүйнөнү тарартып, жүрөктү карартып, эң бир жаман адамды туу чокуска жеткизе турган бул көрө албастык оорусу экен. Падышанын эки вазири бар эле. Эки вазири оң колу жакшы, ал эми сол кол вазир кичине солго кеткен, жаман ойлуу пикирлүү вазир эле. Жакшы вазирдин айткан сөздөрү: жакшылык кылыш керек, жамандыктын жазасын Аллах берет, жамандыктын кыламын деген адамдын жамандыгы ал өзүнүн башына бале болот деген сөздөр эле. Күндөрдөн бир күн вазир, көрө албаган вазири, жамандык каалаган вазири, сол кол вазири жакшы оң кол вазиринин өнүгүп өсүп кетип жатканына көрө албастык кылат дагы. Тамак учурунда эң жакшы пияздардын, сарымсак деп коебузбу, же көк пияз деп коебузбу, пияз айтор. Пияз жегенде оозунан жыттанат го. Ошол жыт менен мешке дагы келбегиле дейт го. Ошол пияздан вазирге жакшылап мактап айтор, ошол пияздан өтө көптү жетирет экен. Ага чейин өзү падышага барып жолугат. Урматтуу падыша, ушул сиздин вазириңиз, оң кол вазириңиз сизге карата туура эмес сөздөрдү айтып жатат. Эмне сөз айтып жатат? Бул вазир сизди оозу сасыган сасык падыша деп айтты. Падыша ишенген жок. Жакшы вазирдин ишенет себеби. Бул ишенбестигин дагы билип туруп, кошумча дагы бир пландар түзүп келген да бул куу вазири. Ишенбесеңиз чакырдыңыз, чакырганыңызда сизди алдыңызга келип оозун бекитип сүйлөйт. Макулана деп чакыртып келишет, баягы жакшы вазир чакыртып келсе, ал пиязды көбүрөөк жеп алган. Падышага келгенден кийин падыша жакыныраак кел дейт. Жакыныраак келип жаткан учурда зыяным, жытым, сасык жытым падышага зыян берип койбосун деп оозун бекитет. Оозун бекитип жакындап барат. Падыша бул вазирдин айткан сөздөрү чын экен деп бир кагазга бир нерселерди жазат дагы жакшы вазирдин колуна берет. Муну алгын дагы ошол башкестердин алдына бар дейт. Бул жолдо кетип жатып жаман вазири: мени ушунчалык кылган жамандыктарым буга таасир кылбаптыр, бул кайрадан жыргаптыр, бир сүйүнчү акча дагы алган окшойт, колунда кат, аны алышым керек, мага болуш керек ана сүйүнчү кат деп, баягы катты мага бер, мен жеткизип беремин дейт. Жакшы вазири эми жүрөгү бош, кеңири, мындай түз да, жаман ой жок, макулана деп катты берет. Катты алып кетет ал. Жакшы вазири падышанын алдына кирип келет. Келсе: эмне болду, сен барбадың баягы жерге десе, жок, жолдо кетип жатып ушундай деп айтор болгон окуянын бардыгын жаман вазири мажбурлап пияз жедиргендигин айтор, бардык окуяны айтып берет. Ошондо сен туура айткан экенсиң, жамандык каалагандын жамандык өзүнүн башына бале болот экен деп падыша дагы ишеничи арткан экен да бул вазирине. Айтайын деген маселе, биз бүгүн көрө албастык кылбашыбыз керек. Көрө албастык кылып жамандыкты бирөөгө каалаганыбыз сайын ошончолук өзүбүздүн башыбызга көйгөй маселе, проблемалар келе берет. Чукурду бирөөгө казганда мындай жапыс казгын дейт, тайыз казгын дейт. Себеби өзүң түшүп калышың мүмкүн дейт. Бирөө менен достошсоң, катуу достошуп кетпеген бир күн душмандашып калышың мүмкүн дейт. Бирөө менен душмандашсаң, катуу душмандашпа, бир күн достошуп калышы мүмкүн дейт да. Чындыгында ушундай экен. Бирөөлөргө карата көрө албастык кылбашыбыз керек. Бирөөлөргө карата жамандык кылбашыбыз керек.